Саламатсыздарбы, урматтуу видео сабактын көрүүчүлөрү? Менин атым Айнура Балаконова. Өнүктүр саясат институтунда программаларды иштеп чыгуу боюнча эксперт болуп иштейм. Бүгүн мен сиздерге жергиликтүү өз аңча башкаруу органдарынын өнүгүүнү пландоосу, пландар жана программалар темасында сабак өтмөкчүмүн. Биринчи теманы баштоодон мурун өнүгүү бул эмне? Өнүгүү бул бир сапаттан экинчи сапатка өтүү, бир кыймылдан экинчи кыймылга өтүү. Биз өнүгүү жөнүндө сөз кылганда сөзсүз түрдө социалдык, экономикалык өнүгүүнү карап чыгабыз. Бул элдин жашоо деңгээлин көтөрүү процесси. Эгерде биз экономикалык өнүгүүнү карап көрсөк, бул жашоо сапатын жакшыртууга багытталган сапаттуу, оң маанайдагы өзгөрүүлөр. Ал эми социалдык өнүгүү болсо, бул процесстин жүрүшүндө коомдук турмуштун социалдык чөйрөсүндө сандык жана сапаттык өзгөрүүлөр. Социалдык экономиканы пландоо аркылуу биз сапаттуу муниципалдык чөйрөнү түзөбүз. Эгерде социалдык экономикалык өнүгүүнү биз ишке ашыра баштасак, элдин жашоосу жергиликтүү экономиканы өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлөт. Бирок биз социалдык экономикалык өнүгүүнү карап жатканда, анда биз таза суу, жарыктандыруу гана карабашыбыз керек. Анткени бул өнүгүү адамдын өнүгүүсү үчүн чөйрөлөр. Алар маданият, тарбия берүү, коопсуздукту камсыз кылуу, көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү жана дене тарбиясы, массалык спортду өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү эсептелет. Эми бүгүнкү күндө мына ушундай пландарды, программаларды иштеп чыгууда жергиликтүү өз аңча башкаруу органдарында аябай тоскоолдуктар бар. Ал тоскоолдуктар квалификациялуу кадрлардын жетишсиздиги, ченемдик укуктук актыларды билбөө, билимдин жана көөнүктөрдүн жетишсиздиги. Ошондой эле пландоо процесси көпчүлүк убакта жергиликтүү өз аңча башкаруу органдары тарабынан созулуп кетет. Бирок эсибизде болушубуз керек, пландоо процесси аябай көп эле убакытты алат. Өзүбүз пландаганда 2-ден 4 айга чейин планда бул иш-чараларды карап коюшубуз керек. Эми пландоо деген эмне? Пландоо бул алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн ресурстарды оптималдуу бөлүштүрүү, тапшырмаларды жана иш-чараларды кароо процесси. Пландоодо биз бир нече принциптерге көңүл бурушубуз керек. Биздин планыбыз адамга багытталышы керек. Ошонун эле ичинде калктын аярлуу катмарларына таасир этүүгө багытталышы керек. Жергиликтүү өз аңча башкаруу органдары бул процессте өзүнүн иш милдеттерине жана ыйгарым укуктарына шайкеш келүүгө тийиш. Андан сырткары алар ачык жана айкындыкты камсыз кылышы керек. Эми бүгүнкү күндө социалдык экономикалык программаларды иштеп чыгууда, аларды пландоодо атайын укуктук ченемдик база бар. Ал Кыргыз мамлекетинин конституциясы, бюджеттик кодекс, жергиликтүү өз аңча башкаруу боюнча мыйзам, анан методикалык көрсөтмөлөр мына бул жерде көргөзүлүп атат. Эми биз ушул укуктук ченемдик базалардын кандай базалардын негиздери бар экен карап көрсөк. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жергиликтүү кеңештер мыйзамга ылайык жергиликтүү жамааттын социалдык экономикалык өнүгүшүнүн жана калкты социалдык коргоонун программаларын бекитишет. Ал эми бюджеттик кодекске карата бүгүнкү күндө социалдык экономикалык программага аныктама берилип атат. Ал шаарлардын жана айыл аймактардын социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн максаттарын, милдеттерин жана иш-чараларын камтыган фискалдык саясаттын негизги багыттарын жана артыкчылыктарын белгилеген документ болуп эсептелет. Социалдык экономикалык өнүктүрүү программалары кийинки жылга мурдагы жылдын 1-июнунан кечиктирилбестен жергиликтүү кеңештер тарабынан бекитилиши керек. Бирок ошо бекиттердин астында жергиликтүү өз аңча башкаруу органдары социалдык экономикалык өнүгүү программаларын калп менен биргеликте коомдук талкуудан өткөрүлүшү керек. Алардын сунуштарын эске алуу менен кабыл алуу керек. Эми жергиликтүү өз аңча башкаруу мыйзамына карата шаардык жана айылдык кеңештин компетенциясы
алар социалдык экономикалык өнүгүү программасын жана калкты социалдык жактан коргонуу программаларын бекитүү жана алардын аткарылышын контролдоо жүргүзүшөт. Мына ушул эле мыйзамга карата айыл өкмөттөрү жана шаардын мэри мына ушул социалдык экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгышат. Аны жергиликтүү кеңештин сессиясынын кароого беришет. Андан сырткары жергиликтүү кеңештин сессиясы бекитип бергенден кийин мына ушул программаны ишке ашырышын карашат. Бул программаны ишке ашыргандан кийин ала жергиликтүү салымча башкаруу жөнүндөгү Кыргыз мамлекетинин мыйзамына ылайык айыл өкмөттүн жана мэрдин компетенциясы. Социалдык экономикалык өнүктүрүү программалары айыл өкмөт тарабынан же мэр тарабынан иштелип чыгат. Ал иштелип чыккандан кийин ал документ жергиликтүү кеңештин сессиясынын кароого берилет. Документ бекитилгенден кийин мына ушул социалдык экономикалык өнүктүрүү программаларын ишке ашырышат. Кеминде жылдан 2 жолудан кем эмес кеңештин алдында социалдык экономикалык өнүктүрүү программаларын ишке ашырылышы боюнча отчет берилишет. Андан сырткары жыл сайын мына ушул социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча калк алдында маалымат беришет. Ал эми мэрлер болсо алардын аткарылышы жөнүндө отчетторду жалпыга маалымдоо боюнча атайын расмий сайтка маалыматты жарыялашат. Айыл өкмөттүн өкүлдөрү дагы аткаргандан кийин отчетту сайтка же маалымат такчаларына илип койсо болот. Бүгүнкү күндө шаардардын жана айылдык аймактардын социалдык экономикалык өнүгүү программаларын даярдоо боюнча атайын усулдук колдонмо иштелип чыккан. Мына ушул усулдук колдонмо Кыргыз Республиканын экономикалык министрлиги тарабынан бекитилип, бүгүнкү күндө жергиликтүү салымча башкаруу органдарына берилди. Мына ушул эки методикалык колдонмого ылайык ал программаны иштеп чыгуу төмөндөгү этаптарды өзүнө камтыйт. Бул уюштуруу этабы, учурдагы кырдаалды анализдөө этабы, максаттарды жана жыйынтыктарды аныктап алуу, өнүгүүнүн багыттарын белгилөө, иш аракеттер планын жана бюджетти иштеп чыгуу, башкаруу системасын түзүү, мониторинг жана баалоо системасын иштеп чыгуу. Бул жерден бүгүнкү күндө Кыргызстанда аябай эле чоң практика болуп атат. Мына ушу социалдык экономикалык өнүктүрүү программасынын бир бөлүгү болгон жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча биргелешкен иш аракеттер планы иштеп чыгып атат. Бул планды иштеп чыгууда алар калктын көйгөйлөрүн чечүү боюнча атайын иш аракеттерди жазышып, анан жергиликтүү бюджетте сөзсүз чагылдырып жатышат. Бул пландар алдыңарда көрүнүп жатат. Бул биргелешкен аракет пландары мындай түрдө иштелип чыгып атат. Бул жерде көрсөтүлгөн пландардын баардыгы мына ушул айылдык аймактардын сайттарында жайгашкан. Кененирээк ошол жактан таанышып алсаңыздар болот. Ал эми айылдык аймактардын же шаардын социалдык экономикалык өнүгүү программаларын иштеп чыгууда кандай жолдорду басып өтүшөт? Мына ушуга кайрылсак. Биринчи, жергиликтүү салымча башкаруу органдары жумушчу топту түзүшөт. Жумушчу топту түзүп атканда ага айыл өкмөттөр же мэриянын кызматкерлери кирет, жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү кирет, жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү, андан сырткары мына ушул процессти иштеп чыгууга жергиликтүү салымча башкаруу органдары атайын эксперттерди тартса болот. Жумушчу топ түзүлгөндөн кийин жумушчу топтун атайын планын иштеп чыгышат. Мына ушул планда жумушчу топ кандай иш аракеттерди жасайт, мына ушулардын баардыгы жазылышы керек. Андан кийин жумушчу топтун мүчөлөрүнө атайын иш планын аткаруу боюнча тапшырмалар берилет. Мына ушул тапшырмаларга ылайык алар ички чөйрөгө, тышкы чөйрөгө, ресурстарга анализ жасашат. Мына анализдер жасагандан кийин ал анализдердин негизинде алар социалдык экономикалык өнүгүү программасынын максатын аныктайт, атайын приоритеттерди же болбосо подпрограммалар деп коебуз, ошо программаларды аныктайт, алар максаттарын жана тапшырмаларын көрсөтүшөт,
ошол менен эле бирге көрсөткүчтөрдү, башкача айтканда индикаторлорду белгилешет. Башкаруу системасын аныкташат, мониторинг жана баалоо системасын белгилешет. Өтө маанилүү нерсе, мына ушул процессте алар талкуулоону жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрү менен жүргүзүшү керек. Ал талкуулоо болгондон кийин кошумча сунуштарды киргизсе, аларды жумуш топтун өкүлдөрү социалдык экономикалык өнүгүү программасына өзгөртүүлөрдү киргизишет дагы жергиликтүү кеңештин сессиясынын кароосуна жөнөтүшөт. Бекитилгенден кийин социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын маалымат такчаларга же сайтка жайгаштырышып, коомчулукка тартуу кылышат. Андан кийин кыскартылган версиясын дагы кошумча жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнө таркатып койсо болот. Эми программанын түзүмүн карап көрсөк, ал кириш сөздөр турушу мүмкүн. Укук ченемдик база эң негизинде түзүлдү. Муниципалитет тууралуу кыскача маалымат, анализди да кошуп койсок болот. Өнүгүү программасынын жалпы максаты, өнүгүүнүн багыттары, максаттар, тапшырмалар, жыйынтыктар жана багыттардын көрсөткүчтөрү, өнүгүү программасынын бюджети, өнүгүү программасынын башкаруу, өнүгүү программасынын мониторинг жана баалоо жүргүзүү. Кошумча буга социалдык экономикалык өнүгүү программасынын иш планы, калктын керектөлүүлөрүн аныктаган отчеттор жана башка документтерди тиркеп койсо болот. Сиздердин алдыңыздарда азыр Көк Жар айылдык аймагынын, Ак Дал айылдык аймагынын өнүгүү программасынын биринчи бети көрсөтүлүп атат. Эгерде сиздерге мына ушундай программаларды иштеп чыгуу боюнча кошумча маалымат же болбосо эксперттердин коштоосу керек боло турган болсо, алдыңыздарда көрүнүп турган телефондор боюнча же электрондук почта аркылуу кайрылсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.